Facebook социалдык сетинин эң активдүү колдонуучуларынын бири Элима Жапарованын өз баракчасына эгерде мен ырчы болсом, Баткен аймагында чек арада кызмат кылып жүргөн күч кызматкерлерине ырдап бермекмин деген сөзүнөн улам. Ырчылардын жана журналисттердин арасында Баткендеги чек арачыларга маданий иш-чара өткөрүү демилгеси алгачкы жолу көтөрүлгөн. Баткендеги чек ара аймактарында кызматта турган аскерлердин аң сезимин чыңалткан акыркы жаңжалдардан улам Facebook'та жазылган пикир журналисттер, өнөрпоздордун колдоосунда ишке ашты. Рахматыбызды билдирсек, балким ошол дагы балдардын маанайын кандайдыр көтөрөт деген ойдо ушул статусумду жазгам. Бирок мен ошондо ойлоп турмун. Ушунчалык резонанс болуп кетерин, ушунча адамдар, аты чыккан адамдар, ырчылар, журналисттер ушунчалык колдоп кетерин. Биринчилерден болуп КТРКнын акыйкатчысы Тамара Валиева, ырчы Гүлнара Тойгонбаева демилгени колдоого алган. Андан ары чек арадагы күч кызматкерлерине маданий иш-чара өткөрүүгө белгилүү ырчы Удулдар кошулган. Биз негизи ушул жоокерлерге бир кандай десем, патриотикалык маанайды, бир духун көтөргөнү, аскердик духун көтөргөнү атай келдик. Мына жакшынакай концерт өтүп атат. Бир сөздөн эле бири-бирисинин комментарий кошулуп, да давайте мындай кылалы деп эле ошентип жыйынтыгы бүгүн концерт болуп атат. Бул деген жүрөктөн чыккан демилге. Желаю вам здоровья, счастья и добра. До свидания. Айдар Алиев, Айдар. КТРКнын Ала Тоо маалымат программасынын кабарчысы Ширина Санакунова активдүү демилгечи. Концертти алып баруу менен бирге ырдап, окуучулардын чек арачыларга жазган каттарын окуп берди. Буга чейин жазылган каттарда жоокерлерге жеткирилди. Айымдар жана ушул жерде жүргөн өзүбүздүн келинчектер, болуктуларыбыз, келиндерибиз, жеңгелерибиз туура айткандай эле концертке деле барбайт. Ушу келип, ушу колдоо көрсөткөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздер ушундай колдоо көрсөтүп турсаңыздар, ушул жердеги жигиттердин атынан мен айтып кете алам. Ар дайым чек арабыз бек туруктуу жана эч кимге эч нерсе бербейбиз деп убада бере алам. Бул саясий же коммерциялык иш-чара эмес. Акциянын деми өртүсү да жок. Демилгенин катышуучулары журналист, өнөрпоздор иш-чарага өз ыктыяры менен кошулган. Макулдугубузду бердик да, анан кимибиз келебиз чечип алдык барыбыз. Тамашоо лигасынан Нацстан командасы дагы ушул жерге салымын кошсун. Ушу жоокерлерибиз кичине болсо дагы баягы жеңил болсун, аларга маанай тартылайлы, күлкү тартылайлы деп атайын келдик. Биздин командадагы ушул биздин жоокерлерге салам айтышты. Уюштуруучулар мекенчегинде кызматта тургандарды моралдык жактан колдоо иш-чарасын бүт Кыргызстан боюнча өткөрүүнү ниет кылууда. Ошол эле учурда мамлекеттик чек ара кызматы да бул демилгени колдоп, жаш балдардын чек арачыларга жазган каттарын аскерлерге жеткирүү ишин баштады. Медер Ниязалиев, Арстан Алмазбек уулу, Коомдук биринчи канал, Баткен облусу.